Медициналык мекемелердин өрт коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулууда. 11 февралда кардиохирургия илим изилдөө институтунда болгон өрт кырсыгынан кийин өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкөдөгү бардык медициналык мекемелерде көзөмөлдү күчөттү. Бул жолу өрт коопсуздугунун инспекторлору Мирахимов атындагы кардиология борборун текшеришти. Өрт коопсуздук эрежелерин сактоонун эң негизги максаттарынын бири ар бир мекемеде орнотулган ички пожарный крандар, өрт крандары болот. Өрт крандары бүгүнкү күндө толукталган. Атайын головкалар менен пожарный түтүкчөлөр менен рукавтар менен кошулган даяр. Өрт болгон кезде айнеги талканалууна кошулуп туруп автоматически суу кошулат. Индүүдөн ар бир этажга, ар бир кабатка өзүнчө суу келет. Улуттук кардиология борбору 367 бейтапка ылайыкталган. Жылына 10 миңден ашык адам дарыланат. Аталган мекемеде өрт коопсуздугуна даярдык боюнча окууларды өткөрүү пландалууда. Ошондой эле капиталдык оңдоп түзөө иштеринин жүрүшү менен коопсуздук сигналдарын орнотуу мерчемделген. Толук бардыгын баягы уюштуруу үчүн бизге дагы кичине убакыт керек, бирок марттын аягына чейин мен ойлойм бардык керектүү баягы даярдоо иштерин биз бүтүрүп коебуз. Азыр мына кээ бир биздин бөлүмдөрдө ремонттор бүтүп атат, жанагы силер айткан жана сигнал жабдыктары коюлуп атат да, бирок ал коюлгандан кийин аны дагы мындай тест деп коет, жанагы тест режиминде аны иштетип беришет. Эрежеге ылайык ооруканаларда атайын сигналдар, өрт өчүрүүчү каражаттар, шаймандар жана эвакуациялоо пландары болушу зарыл. Мындан тышкары суу алуучу түтүктөр жана өрт өчүрүүчү крандардын абалы талапка ылайык болушу керек. Анан өрттөн 1 метр аралыкта туруп чачылат, ячейкеси алынып туруп. Так өрт агничтил иштөө абалында турат. Көрсөңөр, мына жашылда турса бул иштөө абалында турат. Пожар болуп калса бизде моносистема сигнализация бар да. Ошо иштеп калса бизде 3 выход бар. Мына бу жерден чыкса болот, бу жерде лифт бар, центральный вход лифт бар, кийин бу жерде эшик бар, кардиохирургия. Ону кандай каерде пожар болсо ошого карап эвакуация болот, тревога. Бизде камералар бар. Бүт оповещение болот да, каяка чыгыш керек. Ошого ооруларды, если операция болгон болсо, если возможность болсо токтотуп операцияны. Буну 5-4 каталка бар бу жерде. 11 февралда кардиохирургия илим изилдөө институтунда өрт чыгып, анын кесепетинен 2 бейтап каза тапкан. ÖKMдин инспекторлору медициналык мекемелерге айып салганы менен өрт боюнча коопсуздук эрежелерин айрым ооруканалар сактабай келгени айтылды. Текшерүүнүн негизинде өзүңөр көргөндөй өрт коопсуздук эрежелери толук кандуу сакталбайт. Булар бирден бир пункт жана автоматталган өрт орнотмолор толук орнотулган эмес. Частично көрдүңөр. Ошондой эле эвакуационный выходтар жана мебель-себилдер ремонтка байланыштуу деп ушултоо кылып атышат. Ошолор боюнча биз бир көрсөтмө беребиз. Өлкө боюнча жалпысынан 110 ооруканада өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоо боюнча көзөмөл улантылат. Коопсуздук эрежелерин сактабаган медициналык мекемелерге 23 000 сом айып салынат. Бир нече жолу эрежени сактабаган медициналык мекемелердин иши укук коргоо органдарына жөнөтүлөт. Бакберди Баязбеков, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.